Салам достор, сиздер менен кино дүйнөсү. Бүгүн биз сиздерге француз мафиясынын тирүү легендасы, денесинде 22 ок тийсе да ажалга моюнсунбаган Шарли Матейдин укмуштуу окуясын айтып беребиз. Анда эмесе биз менен болуңуздар, биз баштадык. Шарли көп жылдар бою Марсель шаарын титиретип, криминалдын туу чокусунда жүргөн адам эле. Бирок кандуу жашоодон тажап, бүт бизнесин досторуна таштап, адал жашоого өтүп кетет. 3 жыл бою баары тынч, баары сонун жашап жүрөт. Катардагы күндөрдүн биринде Шарли каарыган апасынын үйүнөн коноктон кайтып келе жаткан. Жолдон кичинекей уулу көчөдөгү өнөрпоздордун оюнун алаксып көргүсү келет. Шарли уулун ошол жерге калтырып, өзү унаасын токтотуу үчүн жер астындагы жабык гаражга кирет. Унаадан чыгайын дегенде капыстан алдын кара унаа бөгөп калат. Ичинен маска кийген жети камкор атып чыгып, эч кандай суроо жоопсуз Шарлини автомат пистолет менен жаадырып киришет. Денесин электен өткөргөндөй тешип, 22 ок тийгизип качып кетишет. Көрсө бул окуянын тамыры абдан тереңде жаткан экен. Шарли Матей мафия дүйнөсүндө жалгыз эмес. Анын жанында балалыктан берки от кетсе бирге кечкен эки мафиялык досу бар эле. Мындан көп жылдар мурун ушул үч дос биргеликте кол кармашып отуруп, Марсель шаарын титиреткен зор мафиялык кланды нөлдөн баштап түзүшкөн экен. Шарлинин биринчи аялынан бир кызы, экинчисинен бир уулу болот. Ооруканада бүтүндөй бир хирург бригадасы Шарлинин өмүрүн сактап калуу үчүн жан өрөп жатты. Денесине канчалык ноктор атылганына карабай, дарыгерлер өз шеберчилигин көрсөтүштү. Шарли канчалык ок жебесин өлүмдү жеңип аман калат. А бул болсо Мари, Шарлинин ишин изилдеген башкы детектив болчу. Анын мафия дүйнөсүндө өзгөчө өчү бар эле. Маринин көзүндө дал ушул Тони Закиянын мафиясы аеосуз өлтүрүп кеткен. Мари бир жагынан мыйзамды коргосо, экинчи жагынан ичинен күйөөсү үчүн өч алууну көздөп жүргөн. Мари Шарлинден ким өлтүрүүгө аракет кылганын сураганда унчукпай коет. Шарлиндин артынан ооруканага өлтүрүүгө киллер баары бир келерин алдын ала билишкен. Ишенимдүү Мартин баш болгон жардамчылары Шарлинди башка палатага которушат. Дал ошол күнү түнү менен Шарлиндин көзүн тазалоо үчүн жалдама киллер кирип келип, анын эски палатасында жаткан башка бир бейтапты атып, өлтүрүп кетет. Мари Шарлин жаткан жаңы палатага жашыруун камера орнотуп, аны кылдат күзөтө баштайт. Эртеси Шарлинди көргөндө мафиядагы досу Заки адамдар менен келет. Палатада тынч чачап барат. Камера бар экенин, аларды көзөмөлдөп жатышканын сезген Закия Шарлинин кулагына жакын келип, "Сага ким ушул нерсени кылса, мен өзүм андан өч алам" деп, акырын шыбырап убада берип кетет. Шарлин өзүнө келет, бирок каттуу алган жаракат өз ишин кылат. Дарыгер Шарлинин бир колу такыр жансыз, шал болуп калганын, эми ал өмүр бою сол колу менен гана кыймыл-аракет кыла аларын билдирет. Мартин менен Карим изилдеп отурушуп, кол салуунун артында Тони Закия турганын билишет жана анын бир адамын барымтага алышат. Муну уккан Шарли суракка жөнөйт. Тергөөчү Мари камерадан анын палатадан чыкканын көрүп, артынан түшөт. Бирок Мартиндин адамы атайын алдынан чыга калып, жолун торуп калат. Шарли туткундан эмнеге аны өлтүргүсү келгенин сураганда, тигил адам аман калуу убадасы үчүн бүт чындыкты айтып, кылмышка катышкан 7 кишини тең сатып берет. Көрсө баарына баңгизат бизнеси себеп болуптур. Убагында Шарли мафиядан кетип жатып, Закия баңгизат менен алектенбесин деп, ага өз бизнесинин бир бөлүгүн калтырган экен. Бирок ачкөз Закия наркобизнести келечектүү деп эсептеп, эски досу Шарли буттошпуш үчүн аны ортодон алып сонун чечиптир. Бардык маалыматты алган соң, Шарли берген убадасына туруп, аны аман эсен кое берет. Туткунду бошоткону менен жанындагы жардамчылар каршы болушат. Анткени аман калган кылмышкер баарын Тони Закияга айтып бериши мүмкүн болчу. Бирок Шарли өз дегенинен кайтпай, эски досу Закиядан өч албай турганын билдирет. Анткени алар бала кезинен бери өлүмгө чейин бирге болууга ант берген достордон эле. Шарлинин эң жакын жардамчысы Каримди кармап кетишет. Закиянын адамдары Каримди өлүмдүн босогусуна чейин сабап кыйнашат. Андан соң Шарли аман эсен кое берген туткунду алып келишип, Каримди таанууну талап кылышат. Ал суракта Шарлинин жанында дал ушул Карим болгонун ырастап берет. Муну угушкан соң туткунга түшүп калган кылмышкерди чыккынчылык үчүн ошол жерден атып өлтүрүшөт. Анын артынан эле Шарлинин жан досу Каримди да ырайымсыздык менен өлтүрүп кетишет. Бул да аз келгенсип, Шарлинге каттуу сокку уруу үчүн Каримдин денесинин бир бөлүгүн кесип алышып, атайын жеткирүү кызматы аркылуу Шарлинге берип жиберишет. Досу Каримди акыркы сапарга узатып, жерге бергенден кийин Шарли өч алууга киришет. Көп өтпөй, Каримди өлтүрүүгө катышкан кылмышкерлер эч нерсе болбогондой жыргап, туулган күн өткөрүп жатышкан болот. Шарли дал ошол кечеге күтүүсүздөн кирип барып, туулган күн ээсин ошол жерден атып өлтүрөт да, мындан ары силерге эч качан тынчтык болбойт, деп эскертип кетет. Шарли муну менен эле токтоп калган жок. Бейитке баласына келген Каримдин өлүмүнө тиешеси бар кылмыштуу топтун дагы бир адамын таап, түз эле мүрзөнүн үстүнөн атып кетет. Тергөөчү Мари Закияны таап келип, аны менен сүйлөшүп жаткан учурда сыртта кылмышкер унаасынан байкатпай, байкоочу түзүлүш жабыштырып коет. Шарли чоң коркунучту алдын ала сезип, үй бүлөсүн эртерээк көчүрүп жиберет. Көп өтпөй Закиянын адамдары үйгө бастырып киришет.
үйдүн ичин аңтар-теңтер кылып талкалап кетишет. Шарлинин жашынып жаткан жеринен Мартин келип, Закиянын адамдары үйүн тинтип гана тим болбосун эми анын апасын да издеп жатышканын кабарлайт. Кабарды угуп үлгүрө электе Мартиндин артынан из кылып келген кылмышкерлер Шарлин жашынган жерди таап келишкен болот. Шарли куралданып, кылмышкерлер менен аяусуз атыша баштайт. Бул ызы чууда Мартин качып кетүүгө үлгүргөн менен тилекке каршы көп өтпөй кармалып калат. Ал эми Шарли катуу ылдамдыкта мотоцикл менен качып жөнөйт. Артынан кууган кылмышкерлер жетмекчи болгондо ал түзелип полиция кызматкерлеринин унаасын сүзүп жыгылат. Бул көрүнүштү көргөн кылмышкерлер Шарлинин кармай албаганына өкүнүп, артка чегинүүгө аргасыз болушат. Тергөөчү Мари Шарлиге кол салгандар 7 эмес 8 киши болгонун аныктайт. Көрсө ошол 8-чи белгисиз адам Шарлини өлтүрүүнү каалабай, атайын окторун башка жакка буруп атыптыр. Бул арада ошол эле сырдуу 8-чи адам Закиянын адамдарын бир-бирден жок кылып, Шарлинин өч алуусун улантууда. Полиция анын кол тамгасын дароо тааныйт. Ал кылмышкерлердин бирин жүрөккө, экинчисин башка атып өлтүргөн. Көп өтпөй Закиянын согушкерлери кармап алган Мартинди суракка алып келишет. Бирок ал эч нерсе айтпайт. Закия Мартиндин Шарлинин жанына качан бараарын кабарлап турууну талап кылып, азырынча кое берет. Закия өзүнүн уулундай көргөн Маликтин майрамында көңүл ачып жаткан кезде Шарли өзүнө жаңы курмандык табат. Ал Закиянын адамы Франко болчу. Шарли аны кармаган жерден дароо бутун атып, имараттын ичине сүйрөп кирет да кол салууга катышкан сырдуу 8-чи адам тууралуу суракка алат. Франк ал тууралуу эч нерсе билбесе да, жанын сактап калуу үчүн өзүнүн кожоюнун сатып берүүгө даяр экенин айтат. Анын Бангиза соодасы боюнча бардык кылмыштуу махинациялары компьютерде сакталган болчу. Франк бул өтө маанилүү маалыматтарды флешкага көчүрүп берет. Бул арада Франкого чала албай жаткан шериктери анын артынан дагы бир согушкерди жөнөтүшөт. Ал келери менен Шарли аны байкап калып, алыстан ок чыгарат. Ал жаңы келген жигитти жарадар кылганы менен ортодо Франкону өлтүрүүгө туура келет. Бул окуяны уккан Закия ачууланып, Шарлинин бүт үй бүлөсүн жок кылууну буйруйт. Ал ортодо баягы сырдуу 8-чи катышуучу Закиянын адамдарын бир-бирден жок кылууну улантып, бул жолу жаңы эле тою болгон Маликтин көзүн тазалайт. Кылмыш болгон жерге атайын Шарлинин бармак изи калтырылган тапанчаны таштап кетет. Бул убакта Шарли Закия менен Мартиндин бүт кылмыштары жазылган маанилүү флешканы алып келип, аны досу Аурелиого берүүнү өтүнөт. Ал досу бул маалыматтарды туура колдонуп, кылмышкерлердин бетин ачат деп ишенет. Бирок окуя башка нукка бурулат. Мари кылмыш болгон жерден табылган тапанчаны Шарлиники экенине күмөн санай баштайт. Ал мунун баары тергөөнү адаштыруу үчүн атайын уюштурулган тузак экенин дароо түшүнөт. Мари бул ишти аягына чыгаруу үчүн Шарлини издөөгө киришет. Ал Шарлинин табуунун жалгыз жолу анын балдары аркылуу экенин түшүнүп, шериги менен бирге дароо жолго чыгат. Мари өзүнүн шериги менен Шарлинин балдары окуган мектепке шашылат. Шарлинин балдарын мектептен айдоочусу Пет алып чыккан эле. Бирок тилекке каршы дал ушул кесилиште алардын жолун кылмышкерлер тосуп алышат. Закиянын согушкерлери унагы ок жаадырып, айдоочу Петти ошол жерден өлтүрүп кетишет. Окуя болгон жерге Мари жетип келгени менен ал эч нерсеге үлгүрбөй калат. Кылмышкерлер Шарлинин балдарын уурдап кетишкен эле. Бир нече убакыт өткөн соң Закия Шарлиге өзүнүн катаал шартын коет. Эгерде ал өч алуудан баш тартпаса, анда уулун өлтүрүп салышарын айтып коркутат. Айласыз кеткен Шарли жардам сурап кайрадан Мариге кайрылат. Ал Мариден бул окуяны жана өзүнүн камакка алынган басма сөз беттерине, массалык маалымат каражаттарына тез арада жарыялоону өтүнөт. Анткени Шарли Закиянын кийинки кадамдарын алдын ала билип турган. Закия анын уулу барымтада кармалып турган жерге баланын көзүн тазалоо үчүн өз кишисин жөнөтүүнү пландап жаткан эле. Шарли бул кооптуу кырдаалдан чыгуунун жалгыз жолун табат. Ал Мариге кайрылып, баары аяктагандан кийин полицияга өз эрки менен багынып берүүгө убада берет. Бул шартка Мари макул болуп, Шарлинин өтүнүчү менен окуяны жана анын камакка алынганын тез арада жаңылыктарга, массалык маалымат каражаттарына чыгарат. Бул жөн эле жаңылык эмес, кылмышкерлердин көңүлүн буруу үчүн жасалган атайын айлакерлик план эле. Анткени дал ушул убакта Закия Шарлинин уулун биротоло жок кылуу үчүн өзүнүн эң катаал кишилерин жөнөткөн болчу. Бул убакта Шарли сымдар менен курчалган токойду аралап, баланы куткаруу үчүн жашырын кирип бараткан эле. Кылмышкерлер кол астындагыларга баланы өлтүрүүнү буйруйт. Анын кол астындагы кишиси баш тартат. Анын ордуна ал кылмышкерлерди эсинен тандыра сүзүп, баланы куткарганы кетет. Кылмышкерлер өзүнө келип, аны өлтүрөт. Баланы унаага салып кетип жатканда Шарли унаанын капотуна секирет. Унаа токтойт жана кыска убакытка созулган бычак менен салуулашуудан кийин Шарли кылмышкерлерди өлтүрүп, баласын куткарат. Кылмыш болгон жерден маанилүү флешка табылат. Бул флешкадагы маалыматтар менен Закиянын Мари
көп убакытка түрмөгө отургузалат. Шарлин Закияны өлтүргөн үйүнө келет, бирок өзүнүн принциптеринен улам ата албайт. Ошол учурда Закия Шарлини өлтүрмөкчү болгондо полиция келип үлгүрбөй калат. Экөө тең кармалып, көп өтпөй Шарли далил жоктугунан улам бошотулат. Лабораторияда полиция Шарлинге 8-чи кол салуучунун тапанчасын көрсөтүп, тааныйсызбы деп сурайт. Шарли жок деп калп айтат. Бирок ал бул куралды дароо тааныйт. Бул анын өз колу менен Мартинге берген курал эле. Шарли Мартинди жер астындагы унаа токтотуучу жайга алып келет. Мартин баарын ачык айтып, бул ишке Закия мажбурлаганын, бирок бута ким экенин өзү да билбегенин мойнуна алат. Ал чындыкты билгенде Шарлини ата албай, атайлап башка жака аткан болот. Шарли Мартинге курал такап, бирок аны атпай кечирет. Шарли кылмыш дүйнөсүнөн биротоло алыстап, эми эч кимден жашынбай, тынч жашоодо жашагысы келет. Тасманын аягында Шарлин үй бүлөсү менен деңиз жээгинде бактылуу көз ирмемдерди өткөрүп жатканы менен аяктайт. Эгер кино жаккан болсо, каналга жазылып лайк басканды унутпаңыз.